Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Расмий маалыматка караганда, жыл башынан бери өлкөдө 2500дөн ашуун жол кырсыгы катталып, 300дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 4000ге жакыны түрдүү жаракат алды. Жол кырсыктарын алдын алуу максатындагы өкмөттүн коопсуз шаар долбоору иштебей коомчулук тарабынан сынга алынууда. Ал ортодо бийлик таза коом программасынын ичинде коопсуз шаардагы камтылганын айтып, ишке киргизебиз деп шымаланып отурган кезде. Бирок ушул күнгө чейин иштебей келген коопсуз шаар таза коом менен иштеши күмөн жаратат дешет эксперттер. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Социалдык тармактардын бетин ачпа күнүгө жол кырсыктары болуп жаткан маалыматтар. Акыркысын эле ала турган болсок, 20-июлда таңкы саат 6:30 чамасында Таш көмүр шаарынын Тендик айылында Бишкек-Ош жолунун 468-чакырымда болгон Honda Odyssey оор жүк ташуучу автоунаа жана Honda Step машиналары кагылышкан. Honda Odyssey автоунаасындагы 6 кишинин, оор жүк ташуучу машинадагы 2 адамдын абалы канааттандырарлык. Ал эми Honda Step автоунаасындагы 9 кишинин 8-и окуя болгон жерде каза тапкан. Айдоочу Шамалдысай шаардык ооруканасына тез жардам менен жеткирилген. Анын абалы оор. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталды. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыга калуу жана жол эрежелерин сактабагандыгы менен кырсыкка себепкер болууда. То есть за период активной автомобилизации страны, когда численность транспортных средств выросла почти в 3 раза, на дорогах республики погибло более 5000 человек. 2016 жылдын жазында жол кыймылын көзөмөлдөө тармагын реформалоо максатында жол кайгыл кызматы кошулуп, патрулдук милиция башкармалыгы түзүлгөн. Бирок жол коопсуздугун жөнгө салуу эч кандай өзгөрүү болбогондугун, адамдын жүрөк күчүн алган кырсыктар азайбагандыгын айтып, реформа максатына жеткен жок деп сындагандар жок эмес. Милициянын ишинин ачыктыгын камсыз кыла турган жана жол кырсыктарын алдын алуу максатында коопсуз шаар долбоору көп жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүндө ашпай жаткандыгын Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев фракция жыйындарында бир нече жолу көтөрүп чыккан. Вы сами знаете, что при отчете мы поставили оценку неудовлетворительная. И в моем выступлении я сказал следующую фразу. Если вы не сможете сделать реформу дорожной безопасности, тогда поставьте каждого гаишника перед школой или перед садиком. Коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашса, республиканын ири шаарларындагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Бирок бул иштер өкмөт тарабынан аткарылбай отурат. Мына айтылып атат. Канткенде чечебиз бул маселелердичи. Мына бир эле жол бар азыр бүгүнкү күндөчү. Ушу тез аранын ичинде жанагы коопсуздук шаар проектисин киргизишибиз керек. Ошондо гана чечилет бул маселе. Бирок бийлик таза коом программасынын аракети менен коопсуз шаарды ишке киргизе тургандыгын айтып чыкты. Ал үчүн жол коопсуздугун жогорулатуу үчүн керектүү каржыны Мегаком компаниясынын эсебинен каржылоо чечимин коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Бирок эксперттер 6 жылдан бери ишке ашпай жаткан коопсуз шаарды таза коом ашырат дегенден күмөн санап жатышат. Анын үстүнө Мегаком канча жолу сатыкка коюлган менен аны сатып алуучулар боло элек. Ошентип өлкөдө коопсуз шаар ишке ашырылбай отурган кезде Францияда жол кырсыктарын алдын алуу максатында жөө жүргүнчүлөр кызыл күйгөнгө карабай өтүп бараткан учурда катуу келаткан машинанын тормозду баскан үнү жаңырткан аппаратты ойлоп табышты. Андан соң ал адамдын коркуп калган сүрөтү жол четинде орнотулган тактачага дароо эле чыгып, астында өлүм менен ойнобо, кызылга өтпө деген жазуу чыгат. Мында жол менен Франция бийлиги жол кырсыктарын алдын алуу аракетин көрүп жатат. Ал эми Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен жол кырсыгында 3 адамдын өмүрү кыйылат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000ге чукул жол кырсыгы атталып, андан 900дөн ашуун адам каза тапкан. 9000ге жакыны ар кандай деңгээлде жаратылган. Изач Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.